Ассаламу алейкум достор, биздин спорт каналдын жалпы катталуучулары, айрыкча бокс күйөрмандары. Биз бүгүн профессионал боксчулар Дмитрий Бивал менен Артур Бетербиевдин ортосундагы реванш тууралуу, мушкерлердин айткан сөздөрү тууралуу кеп кылабыз. Андыктан видеону көргөн соң жакса сөзсүз лайк басып, алдына комментарий, пикирлерди жазып коюңуздар. Саймадан супер сунуш. Кубаттуу гигабиттик жаңы муундагы Wi-Fi роутер. Секундасына 1 гигабитке чейин супер ылдамдыкты колдоо. Ар түрдүү диапазондогу 2 Wi-Fi тармагын жөндөө мүмкүнчүлүгү. Үйүңүздүн каалаган бурчунда туруктуу интернет. Жана ушуну сиз премиум 500+ ОТВдын супер ылдам тарифин кошууда таптакыр акысыз аласыз. Күтүүнүн кереги жок. Сайманы кош. 22 февраль күнү Сауд Аравиянын борбору Эр-Рияд шаарында миллиондогон күйөрмандар күткөн окуя болгону турат. Ушул күндөгү бокс кечесинин негизги беттеши болгон Бивал Бетербиевдин кимиси бул жолу жеңишке жетет деген суроо ачык турат. Эске салсак, 4 айдан ашык убакыт мурун бул эки мушкердин биринчи беттеши өткөрүлүп, анда Артур жарым оор салмакта абсолюттук чемпион болгон. Реванштык бокс кечеси Кыргызстандын убактысы боюнча саат түнкү 11-де башталса, Бивал менен Бетербиевдин беттеши түнкү 2:30 эрте болбой турганы маалым. Белгилүү америкалык машыктыруучу Тедди Атлас бул беттеште фаворит деп мурункудай эле Бивалды эсептейт. Мен буга чейинки себептерден улам кайра эле Бивалды тандайм. Менимче Бетербиевде психологиялык жактан артыкчылык бар. Ал менталдык жагынан абдан күчтүү. Ал эми Бивалдын чеберчилиги жакшыраак. Ошол эле учурда Дмитрий да менталдык жактан мыкты. Бул жигит абдан күчтүү жана анын ойлору жыйнактуу. Ал биринчи беттештен сабак алды деп ойлойм, дейт Тедди Атлас. Сиздер бул сөздөргө кошуласыздарбы? Пикирлерди жазалы. Кызыгы, антропометриялык жактан мушкерлер бири-бирине аябай окшош. Артурдун бою 182 сантиметр болсо, Дмитрийдики 183 сантиметр. Кулачынын узундугу Артурда 185 сантиметр болсо, Димада 183. Бирок эң негизги көрсөткүч деп эсептелген курагында 5 жаш айырма бар. Эмнегедир бул сандар биринчи беттеште анчейин роль ойнобогондой. 39га келип калса да Артур жогорку деңгээлди көрсөтүп келе жатат. Ал эми Бивал жаштыктын күчүн, ылдамдыгын көрсөтө албай калды. Балким көрсөткөндүр, анткени биринчи беттеште Диманы жеңди дегендер да көп болгон. Бирок жыйынтык ким тарапта болгону белгилүү. Кечээ эле Бивал менен Бетербиев маек берип жатып, кимдин күйөрманы көп деген суроого жооп беришти. Артур Диманын фанаттары көбүрөөк деп ойлойм десе, Бивал мынтип жооп берди. Менде Кыргызстандан жана Орусиядан жакшы фанаттарым көп. Алар мени колдоп турушат. Өз күйөрмандарымды жакшы көрөм. Албетте, бүткүл дүйнөдө күйөрмандарым бар дечи, бирок эң көбү Кыргызстанда деп жооп берди. Чынында эле Бивал акыркы жылдары чоң беттештерине даярдыгын Кыргызстанда өткөрүп, дагы да тарыхый мекенине жакындай түшкөндөй. Анын натыйжасында аны колдогондордун саны да күн сана өлкөдө өсүп бара жатат. Эми Артурду жеңе турган болсо кандай болмок? Элестетип көрүңүздөр. Комментарийге пикир калтырып, сиз бул эки мушкердин кимисин жана эмне үчүн колдой турганыңызды жазып коюңуз. Албетте лайк басууну да унутпайлы.